بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш, мактоолор пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттарды жолдогон соң, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, бүгүн жума күнү, жума Алла Тааланын алдында бул мусулмандардын ибадаты дагы, майрамы дагы. Жума күнү Алла Таалам топтогон баарыбызды бүгүн өзүнүн мечитинде топтоду, ыймандашып, бири-бирибизге өткөн кеткенди эстетип, жараткан Алла Тааланын неаматтарын эстетип, Алла Таалага бир чогуу шүгүр кылайлы, чогуу биригип намаз окуйлу, чогуу жараткан Алла Тааладан дуа кылайлы деп бүгүн топтолуп отурабыз. Жараткан Алла Субханаху ва Таала өзүнүн Кур'ан-ы Кариминде Суратул Жумаа 114 сүрөнүн бир сүрөсүнүн аты Жума деген сүрө бар. Атайы Жумага Жума деген сүрө бар. Качан Жумага азан айтылып чакырылса, анда силер Алланын да хутбага шашылгыла дагы, сода сатыкты таштагыла дейт Алла Субханаху ва Таала. إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Ол жума күн өзгөчө күн. Алла Таала мусулмандарга бир майрам кылып, бардыгы топтолуп окуй турган жума намазды Алла Субханаху ва Тааланын тарабынан бизге белек берилди. Ошондуктан жуманын азан айтылымдыбы иштерди киши токтотуп тургула, ахиретти ойлоп койгула. Түбөлүктү бара турган ахиретиңер бар, ошону унутпагыла. Фасау иля зикрилла, Алла Тааланын зикрине, Куранына, хутбасына, Куранына голлак салгыла, келгиле. Ва дарул бай, сода сатып таштап тургула. Фа ида кудиятис сала фанташиру фил ард вабтагу мин фадлилла. Качан намаз окулуп бүттүбү жума, эми Алланын жеринде, жер бетине жайылып кеткиле, Алланын рызкысын издегиле, берекесин издегиле, Алланын айкөлдүүлүгүн издегиле деп буйрук берилип атат. Туугандар, Алла Субханаху ва Таала Адам атабызды жума күнү жараткан. Унутпайлы, Адам атабыз жума күнү жаралган. Алла Таала башка күнү жараткан жок, жума күнү жаратып атат. Абу Хурайра радıyallahu anhuдан риваят бар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менин колуман кармады дагы, айтты: Абу Хурайра, Алла 6-чы күнү топуракты жараткан, жерди жараткан. Базар күнү Алла Таала тоолорду жаратты. 1-чи күнү Алла Таала бардык дарактарды жаратты. 2-чи күнү жамандыкты, 3-чү күнү жакшылык, нурду, 4-чү күнү жандыкты. Бардык жануарлардын бардыгын. Жума күнү асыр намаздан кийин Адам атаны жаратты. Асыр намаздан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, жума күнү бир убакыт бар, ал убакта дуа кылганда Алла бенденин дуасын кайтарбайт деген. Сөзсүз кабыл кылат. Ал кайсы убакыт десе, ал убакыт асыр намаздан кийинки убакыт жума күнү деген. Алла Субханаху ва Таала жума күнү Алла Таала Адам алейхиссаламды жаратып атат, жума күнү бейишке киргизип атат, жума күнү бейиштен чыгарып атат, жума күнү кыямат кайым болот деп жарыя кылып койду. Инсан менен жинден башкасы бардыгы жума күнү коркуп турат. Мүмкүн бүгүн кыямат болуп кетеби экенби деп. Демек, бул жөнөкөй күн эмес экен, ушундай улуу касиеттүү күн экен. Бейиште башка 6 күн жок. Жума күн бар. Бейиштин ичинде дагы жума күн бар. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 6-чы алар жок. Жума күн бар. Атайы майрам күн кылып койгон анда.
Ошон үчүн жуманын касиети Алла субханаху ва таала мурунку жумадан ушу жумага намаз окуйбуз буюрса, жуманын касиети мурунку жумадан ушу жумага чейин кылган күнөөлөрдүн баардыгы кечирилет дейт. Пешим намаз менен жума намаздын айырмасы бар. Пешим намаздын касиети багымдаттан пешимге чейин күнөө кечирилет. Багымдаттан пешимге чейин күнөө кечирилет. А жуманык болсо мурунку жумадан ушу жумага чейин күнөөлөр кечирилет. Жөнөкөй нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, жума күнү кимде-ким жакшылап гусул алып, тазаланып, жумага карай эртерээк жөнөсө, жумага карай эртерээк жөнөсө, кечигип эмес, эртерээк келиш керек экен жума күнү. Келип туруп, минбарга жакыныраак отуруш керек. Имамга жакыныраак отуруш керек. Бекер иш менен алектенбеш керек. Бекер иш менен алектенбесин дейт. Ошол адамга Алланын тарабынан бериле турган соопту угуп коюңуз. Үйүнөн чыгып, ар бир кадамына 1 жыл ораза тутту деген сооп жазылат. Канча кадам таштап келсе, ар бир кадамына 1 жыл. Кошумча 1 жыл түнү бою уктабай ибадат кылып чыкты деген сооп жазылат. Бул риваят Абу Дауд китебинде, Абу Дауд шарифте бар. Аус ибн Аус деген сахаба риваят кылган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай улуу фазилетин айтып койгон. Бул жума күнү гана, жума намазга гана, башка учур башкага берилбейт да бул. Башка күнү канча келсеңиз да мындай сооп жок. Демек туугандар, жараткан Алла субханаху ва таала Адам алейхиссаламды жаратып, анын урпагы кылып баарыбызды жаратты. Kur'an'da Allah Teala Hucurat surasında ayet, ya eyyuhan nas, ey adamlar, inna halaknakum min zakarin ve unsa, biz sizlerden bağrınardı jarattık, bir erkek bir ayaldan jarattık. Adam atadan, Hava enevizden. Bir ata bir eneden. Dünya tüzündeki Afrika'da yaşayıbı, Avrupa'da, Amerika'da yaşayıbı, Japonya'da yaşayıbı. Barımız bir atadan. Atağız bir. Bir atanın baldarımız. Bir atanın baldarımız, bir tuğanımız. Oruslar menen dağı, Koreysler menen dağı, Japonistler menen dağı, Kıtaylar menen dağı, Afrikanistler menen dağı. Biz özümüz Müslümanlarda jakın aytpayla koyayım. Bir ata, bir eneden. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Jana sizlerde arganday ulut, arganday el, arganday urulardı kılıp koyduk sizlerde. لِتَعَارَفُوا. Ne üçün? Bir-biringерди tanıgıla, madaniyatыңарды tanıgıla, tilingерди görgülü, bolbosa bir ele uşul et, til. Kança degen sözler, kança degen tildi sözü çıkar. Bir-birimizge okşaboy. Allah subhanahu wa ta'ala aytat ar-Rahman allaman Kur'an halaqal insan allamahul bayan. İnsan gana söyleye alat. İnsandan küçtüler söyleye albayt. İnsandan kıyındar söyleye albayt. Uydun tili insanın tilinden çoğun. Pildin tili insanın tilinden çoğun. Töğünün tili al tiken çaynay turgan til. Eğer tilge gele turgan bolsak tilimizin sastavı birle. Alardın tilleri gebirlerin tilleri 1 metre geçeyim var. Bir Allah Teala Allah'a söylөгөндү үйрөткөн emez. Allamahul bayan. Merimdi Allah insanga үйrөttü söylөгөндү. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insana min alaq. İkra ve rabbukal akram. Ellezî allama bil kalam. Kalemdi үйröttü Allah Teala, kalemdi үйröttü. Bir daha başka canavarlarga үйrötkön jok Allah Teala. İnsandan güçlü, insandan çıdamkay, insandan tez, insandan kıyın. Arslan menen kim jarışat? Ayı menen kim karmaşat? Alarda güç desen, tezlik desen, çıdamkaylık desen. Bирок Allah Teala aytat insanga biz kalemdi үйröttük deydi. Biri dağı жазалбайт şu mahluklarının bardığını. İnsan gana jazalat. Kalemdi Allah Teala aytat insanga kalemdi үйröttük deydi.
жүрөгүндөгү максатын кол аркылуу калем менен кагазга түшүрө алат инсан. Башка түшүрө албайт. Инсан түшүрө алат, менин жүрөгүмдө ушул бар деп түшүрө алат. Бул Алла Таала инсанга акыл берип, инсанга баян берип, инсанга калем берип, бир тамчы судан жаралганбыз. Биз эмнебизге кыйынсынабыз? Алла Субханаху ва Таала айтып атат. Не дейт? Biz sizlerді арғандай ұлыт қылып, арғандай ұру қылып, ел қылып жаратып қойдық. Литаарафу дегені, бір-біріңердің маданиятыңарды, бір-біріңердің ұрп-адат, қағда салтыңарды, бір-біріңердің тіліңерді, башқалардың барын танышыш үшін, үрф, маруф, жақшылыққа чақырыш үшін. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Сіздердің ең урматтуңар, Алланың алдында ең сыйлуңар, ең сыйлы урматтуңар, атқакум, Алла Тааладан ең көбірек қорққоныңар, ең тақуарағыңар. Демек, Алла Субханаху ва Таала bir улутты төмөн, экинчи улутты жогору кылып жаратпаптыр. Bir уруну төмөн, экинчи уруну төмөн кылып жаратпаптыр. Бардыгыбыз Алланын алдында тегиз экенбиз. Баарыбыз Алланын алдында тең экенбиз. Алла Субханаху ва Таала лиятафахару, силерди аргандай улут кылып жараттык, бири-бириңерге кыйынсыныш үчүн деген жок. Бири-бириңерге мактанып, бири-бириңерди басмырлап, мен андай үчүн деген жок. Алла Таала лиятаарафу, бири-бириңерге таанып жакшылыкка чакырыш үчүн дейт. Пайгамбарыбыз айтат, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, куллукум мин Адам ва Адаму мин тураб. Барыңар силер Адам алейхиссаламдансыңар. Bir атадансыңар. Адам атаңар жерден жаралган. Кыйынсынганга, текеберленгенге, башка бирөөнү басмырлаганга мүмкүн эмес, жерден жаралгансыңар. Муса пайгамбар Фираунга даават берип калды. Фираунга айтты: "Ай Фираун, мен Алла Тааланын тарабынан элчи болуп келдим. Сени акыйкатка чакырганы келдим." А Фираун өтө залым, жаш балдарды муздаган, адамдарды мык менен кагып азаптаган, ушундай бир залым акыры барып өзүн кудайлыкка чакырган, бузуку, тоңмоюн шайтан болуп кеткен эле. Алла Таала ошого дагы Муса пайгамбарды жөнөттү. Баары бул деле адам баласы. Бар. Идхаб иля Фираун, Фираунга барып даават бер. Иннаху тага, тоңмоюнда болуп кетти бул. Адам болуп жашасын дүйнөдө. Менин жеримде, менин асманымдын алдында, менин абамды, суумду ичип жутуп, адам болуп жашасын. Эстетип кой эмнеден жаралганын. Эстетип кой өлгөндөн кийин эмне болорун. Адам болуп жашасын. Чакыр. Шайтан болобу, тоңмоюн, балекет болсо дагы жакшылыкка чакырып коёбуз. Өзүң эмес, мынаке, Харун пайгамбарды кошо жөнөтүп атам. Экөөңөр баргыла, идхаба, экөөңөр баргыла. Ва кула лаху каулан лаййина, лааллаху ятазаккару ау яхша. Экөөңөр барып, Фираунга жумшак сүйлөгүлө. Ошондой залым, ошондой шайтан, ошондой адамга дагы, бузулган адамга дагы барып не кылгыла? Жумшак сүйлөгүлө. Жумшак сөз сүйлөгөндүн, жакшылыкка чакыргандын таасири бар экен. Кандай? Лааллаху ятазаккару, мүмкүн насаат кабыл алып калар. Же Алла Тааладан коркуп, оңолуу жолуна түшүп калар. Оңолуу жолуна түшүп калар. Зулумдукту таштап, жамандыкты таштап, бузукулукту таштап, шайтандыкты таштап, оңолуп калар деген үмүттө не деп атат? Жумшак сүйлөдү. Муса пайгамбар көп даават берди. Арасында айтты: "Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум таратан ухра." Алла Таала айтып атат: "Биз силерди жерден жаратканбыз. Жерге кайтарабыз. Жерден дагы бири ирет, силерди кайрадан чыгарып алабыз." Демек, үч нерсени айтып атат. Жерден жаратканбыз. Барыбыз туугандар, Адам атабыз жерден жаралды. Адам атадан кийин анын белинен келдик. Негизги түбүбүз жерден. Унутпайлы, ошон үчүн шайтанга Алла буйрук бергенде сажда кыл деп, ал айтты эле.
Мен кантип сажда кылам? Ана хайрун минху. Мен адамга караганда жакшыракмын. Халактаху мин тин. Аны топурактан го жараттың. Халактани мин нар. Мени оттон жараттың. Топуракка караганда от жогору болот. От бийик болот. От дайыма көтөрүлөт. Оттун ушу сыпаты ушундай. Жаксаңыз отту мисалы, ылдый кылсаңыз да кайра көтөрүлөт да. Ушундай ондай эмеспи? Шайтан оттон жаралган. Шайтан да текеберлик. Ошон үчүн көтөрүлдү. Адам алейхиссалам төмөн. Ошон үчүн ким өзүн төмөн алган, өзүн кичпейил алган, ошол гана шайтандан кутула алат. Калганы бардыгы шайтанга шерик боло алат дейт. Көтөрүлгөндүн бардыгы шайтанга шерик. Текебердин бардыгы шайтанга шерик. Пайгамбарыбыз айтты, дозокто кимдер бар экен билесиңерби? Жок. Текеберлердин бардыгы ошол жакта дейт. Кимдин жүрөгүндө кырпын барабар текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт деп койду. Адам алейхиссалам боюнча кеп болуп атат. Адам алейхиссалам атабыз топурактан жаралды. Топурактан жаралды. Экинчиси биз баарыбыз топуракка кайтабыз. Үчүнчү топурактан дагы бир ирет кайра Алла Таалам силерди чыгарабыз дейт. Биринчи, экинчисине мусулмандар эмес, бардык адамдар ишенет. Дүйнө жүзүндө кафырлар дагы топурактан жаралганбыз, топуракка кайтабыз ишенет. Үчүнчүсүнө келгендер ишенбей калат да. Кайрадан тирилебиз деген. Алла Таала айтып атат: "Эй, мен силерди топурактан жараттым, ишенип атасыңар да. Топуракка кайтарам, эртеби, кечпи мен силерди топуракка кайтарам барыбы, каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Ишенип атасыңар да." Ооба, үчүнчүсүнө да ишенип койгула. Кандай? Минха нухриджукум таратан ухра. Силерди топурактан кайра дагы бир жолу тирилтип, түбөлүктүү 5 дозоктун алдында эсеп китепке чыгарабыз. Мусулмандар, ушул жерде биз мусулманбыз. Мусулман ким экен? Өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенгенде мусулман дейт. Демек, өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Ишенимибизди оңдойлу, ишенимибизди бекемдейли, шектенбейли, экиленбейли. Кайрадан тирилүү бар. Бул имандын рукуну. Булсуз иман толук болбойт. Булсуз иман жарактуу болбойт Алланын алдында. Иман деп эмне айтат? Аллага иман келтиребиз. Бар, жалгыз, шериги жок, махлукка окшош эмес. Бардыгы анын колунда, анын өкүмүсүз эч нерсе болбойт. Жашоо Алладан келет, өлүм Алладан келет, бейишке Алла киргизет, дозокко Алла киргизет, ырыскыны Алла берет, перзенти Алла берет, шыпаны Алла берет, сактоону Алла сактайт. Кабырдын азабынан да сактоочу өзү, караңгылыгынан да сактоочу өзү, даражаны берүүчү дагы өзү, ырыскы, ажалды дагы чечүүчү өзү. Жараткан Алла субхана ва таала кимге хидаят берет, кимге бербейт, кимге иман берет, кимге бербейт, ал өзү чечет. Бул ааламдын кожоюну, жердин ээси, асмандын ээси, жылдыздын ээси, күндүн ээси, бейиштин ээси, дозоктун ээси, бардыгын жаратуучу, бардыгын көзөмөлдөөчү, жүргүзүүчү. Биз Аллага ишенебиз, иман менен. Периштелерине ишенебиз. Ар бирибиздин жаныбызда периштелер бар. Кайерге барсак дагы периштелер бар. Периштелер бар. Биз жалгыз эмеспиз. Ушу сезим менен жашайлы. Үйгө барабызбы, ишке барабызбы, көчөдөбүзбү, үйдөбүзбү, асмандабызбы, жердеби, суунун астындабы? Периштелер бар бизде. Периштелер эки учурда эле биз менен болбойт. Кайсы учурда? Ажатканага барганыңызда, аялга кошулганыңызда. Калган учурда бул периштелер кирамин катибин, я'ламуна ма тафалун. Булар урматтуу периштелер, жөнөкөй периште эмес. Ар бир будайга, ар бир жамгырдын суусуна, ар бир арпага дайындалган периште бар. Ар бирине күндү чыгарганга, күндү батырганга, көзөмөл кыла турган, гайби системаны бардыгы караштырган барды периштелер бар турган. Адамдын жанын ала турган периште өзүнчө, ырыскысына чечилген периште өзүнчө, кабырда сурак бере ала турган периште өзүнчө, бейишке алып кире турган Ризван периштелер өзүнчө, Малик периштелер өзүнчө дозокко алып бара турган ташпоорлор. Бирок мынал эко кирамин катибин, булар өтө урматтуу периштелер, адамдын амалын жаза турган, адамдын сөзүн жаза турган, амалын жаза турган. Ар бир сөздү жазат, ар бир амалды жазат. Бу китеп күн сайын жазып атабыз. Биз ошонун авторубуз. Эртеги Алланын алдына барганда Алла Таала икра китабак, оку китебиңди дейт. Худ китабак, ал китебиңди. Өзүң кылган бу дүйнөдөгүнү баарын окуйбуз.
Bu dünyada unutup kaldık. Geçe kimge joluktuk, unutup kaldık. Geçe kança söz söyledik, unutup kaldık. Geçe kim kança gıybatı kıldı, unutup kaldı. Kim kança zikir kıldı, unutup kaldı. Bir ay murda kança zikir kıldık, kança Kur'an okuduk, kança jakşı söz söyledik, unutup kaldık. Kança aldadık, kança kıyanat kıldık, kança söktük, kança tildedik, kança jamandadık, kança жалган söyledik, kança jala japtık, unutup kaldık. Perişteler unutkan yok. Bardığı жазылған, Allah Taala erteye kıyamet günü kol aldığımızga bir. Oku kitabını, oku. Okup görçü, sana bir aşka, sana bir zulümdü kılgan yok beç kim? Okuçu, kılmaganыңды жазıp koygan jokpuz bu? Qaysı jerde, qaysı tünü, qaysı saatta, qaysı amaldı kıldınız? Bar жазылады. Uğurlukka baskan put dağı жазылат, meçitke baskan put dağı жазылат, kazinoga baskan put dağı жазылат. Bala çakasın adaldan bağam degen, ırız kız degen putqa da kadamına жазылат. Her bir kadamına жазылат. Her bir kadamga soğup da жазылат, güne dağı жазылат. Her bir sözge dağı, her bir qoldun amalına dağı жазылат tuğanlar. İnsan jönököy mahluk emes, Allah jönele bizge akıl berip koygan jok. Jönele bizge bayan berip koygan jok. Jönele kalem berip koygan jok. Biz öte manili mahlukpuz biz. Biz tübölük üçün jaralgan mahlukpuz. Ölüm menen korkpoylu, ölüm menen masele pütpey, çekilbey. Ölümden kiyinki masele var. Demek kayradan tirileyiz degen işenim menen yaşaylı. Mına musulmandın işenimi. Periştelerge iman keltirүү, perişteler menen daima birge. Oşon üçün men bularga jakşı nerseni jazdırtayın. Jakşı amalды көбүрөөк jazdırtayın. Hiç kim yok. Bırak buga jazdırta beriniz. Diktavat ete beriniz periştelerge. Subhanallah deyiveriniz, jazaversin. Elhamdülillah deyiveriniz, jazaversin. Allahu Akbar deyiveriniz, jazaversin bular. Afzalul amalil lisan, kıraatul Kur'an. Tillerden amalın en afzeli Kur'an oku. Kur'an okunuz, jazaveret. Her bir tamgaga 10 soğuk jazaveret. Her bir tamgaga 10 soğuk periştege jazdıraveriniz. Bekir söz söylebeniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir daha bekir söz söylegen emes. Paydası söz söylegen emes. Emneni söylese soğuğu bar sözdü gana söylegen. Kaysı soğuğu ümit bolsa oşoğun gana söylegen. Antkeni her bir söz Allah'ın aldığında Allah razı olat, narazı olat. Demek til jönököy nerse emes, söz jönököy nerse emes. Bütkül mahluk bir söz söyley albayt. İnsan söyleydi. Bırak insandın sözü kıyamet günü tarazaga tartılat. İnsandın sözü kıyamet günü tarazaga tartılat. Sizdin bizdin söylegeniniz tarazaga tartılat. Amalınız tarazaga tartılat. Bardık amaldarız. Deneden çıkan amallar, gözden çıkan amallar, kulaktan çıkan amallar, tilden çıkan amallar, alkım özünçe amal, oy, pikir özünçe amal, gol özünçe amal, uyattı jer özünçe amal, put özünçe amal. Adamdın denesinden amallar çıkıp durat. Bunun bardığı жазылып durat. Jakşı jaman, bardığı tom kılıp gün sayın Allah'ın aldında жазып durat. Ertegi Allah'a jolukanda oşo kitebimizni beredi. Oşo kitebimizni beredi. Anan oşo kitepten ana okuyubuz ana. Jakşı işlerde kılgan oң jagынан berilgen maktanu sıyma. Faqra'u, oho, oku, ha, mına. Ana baştalat. Sol jagынан berilgen baktısızlıkta bu kitep bardı oğan. İşenemiz biz iman dep Allah'a, periştelerge, paygambarlarına, paygambarlar ulu zatlar. Paygambar akılsız bolboyt. Ata-eneden dagı merimdүү, görөгөч, ahiretти көрүp турган, her bir amalın arkasından soğup barıcı günahları görüp durgan, Allah'ın amanatın, hükümlerini alıp gelgen, gayiptin kavarlarını jetkirgen paygambarların paygambarı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim imanımız, ahirki paygambar, andanki paygambar bolboyt. Muhammed aleyhisselam bütkül adamzatqa Allah'ın merimini alıp gelgen. Bütkül adamzatты kutkarı üçün jiberilgen. Bütkül adamzatты bu dünyanın baktısızlığından, ahirettin tübölüktü baktısızlığına kutkarı üçün gelgen. Adamın hukukunu saktaş üçün jiberilgen. Avirin, namazın, kanın, malın saktaş üçün jiberilgen. Kim? Muhammedur Resulullah. Al kim? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bütkül alamga merim, bütkül alamga rayım, bütkül alamga borker olup jiberilgen paygambar Muhammed aleyhisselam. Buna bizim paygambarımız. Bizim paygambar İbrahim paygambarının da paygambarı, İsa paygambarının da paygambarı, Musa paygambarının da paygambarı, Adam atağızın da paygambarı. Paygambarımız paygambarlarının da paygambarı, paygambarlarının imamı.
Ушундай пайгамбарга Аллах субханаху ва таала буйрук берди. Ва атиуллах ва атиур расул. Силер Аллага баш ийип жашагыла, пайгамбарга баш ийип жашагыла. Иман келтирип атабыз. Кыямат күнгө иман келтирип атабыз. Өлгөндөн кийин тирилүүгө иман келтирип атабыз. Тагдырга иман келтирип атабыз. Ушу менен иман толук болот. Демек туган, биз күн сайын жашаганда өлгөндөн кийин тирилемин деп жашайлы. Өлгөндөн кийин тирилемин деп амал кылайлы. Өлгөндөн кийин мен кайра тирилемин. Ушул амалдарымдын баарын көрөмүн. Ушу амалдарымдын баарына күн сайын ошон үчүн эстетип Алла Таала Малики яумиддин деп айтып атабыз. Ар бир намазда айтып атабыз. Малики яумиддин, Малики яумиддин. Акысы бериле турган күндүн бадышасы, акысы бериле турган күндүн бадышасы, ар бир инсандын жакшы, жамандын акысын бериле турган күндүн бадышасы Алла. Ал сөзсүз ар бир инсандын кылган жакшы ишине сооп берет, жаман ишине жаза берет, акысын бере турган. Ошон үчүн Алланын алдында турганыбызда, уадалашып атканыбызда, ойлонуп коелу ушу сөздү айтып атканыбызда. Мен эмнени айтып атам өзү Алланын алдына туруп? Малики яумиддин деп айтып атам. Алла тирилтет. Алла Таала акысын берет. Ар бир кылган ишиңизди инсан кадырлабай коюшу мүмкүн, баалабай коюшу мүмкүн, унутуп калышы мүмкүн. Мүмкүн эмес, унутуп эле калат инсан. Инсан жакшылыкты өтө тез унутат. Сиздин кылган жакшылыгыңызды инсан унутат. İnsandan unutat, insan unutup kalat жақшылығыңызды. Ошондуктан insandan ümit etpеңиz. Жақшылығыңыздың, кылган жақшылығыңыздың кайтарылуусун insandan ümit кылбаңыз. Бул insan менин жақшылығымды бааласа экен, кадырласа экен, билсе экен, унутпаса экен. Жок. Сиз анан көрө жақшылык кылып, сиз унутуп коюңуз анан көрө. Жақшылык кылдыңызбы? Унутуп коюңуз. Allah unutmayt sizin жақшылығыңызды. Allah unutudan таза azat. Bunday kemçildik yok Allah Teala'dan unutup koya turgan. Subhanallah, bardık ayıptan taza. Bardık kemçildikten taza. Bardık жетишпестиктен taza. Bardık mahluktun sıfatlarından taza. Unutup albayt Allah Teala. Allah aldanbayt. Allah korkbayt. Allah uxtabayt. Allah ölmeyt. Allah жоқ bolbayt. Allah unutmayın. Kılgan жақшы işinizden söz Allah Teala kaytarıp beret sözsüz. Allah zulümdü kılmaydı. Allah bekapar emez. Kılgan işlerinizden bekapar emez. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّ تَعْمَلُونَ عَمَّ يَعْمَلُونَ Kılıp жатқан amallarınlardan Allah bekapar emez. Kavardar. Allahu habir. Allah Teala xabardar. Vallahu bi kulli şeyin habir. Her bir nesnenin xabarı var. Alimun bi zatis sudur. Жүрөңөрдүн içinin de xabarı var. Жүрөңөрдүn içindeki sır, içindeki жашырын işenimler, korkokluk mu, batırlık mı, süyüğü jirkeniş mi, işenim tuğrağı tuğra emes mi, niyet kanday buzukuğu je tuğrağı, barınanın xabardar. Allahu alimun bi zatis sudur. Allah Teala ertege kıyamat günü yevme tubulas sarair. Sırlarda açıp koya turgan gün gelet jürek. Ve hussila ma fis sudur. Jürektин içinde sığıptır görsetet. Emne bar eken. Mana Allah'a iman bar bele je şeytanга bar bele. Kimge işenet ele bul. Ölgönden kiyinki jaşoga işene bele je işenbey bele. Jüregini açıp görseteyli sizlerge deyin. Jüreginde muhabbat bar bele, suyu bar bele je jirkeniş bele. İhlas bele je munafıktık bele görsetip açıp koya turganlar. Demek tuğandar, ahiretke biz işenip jaşaylı iman uşul, ölgönden keyin tirilүү ak. Ölgönden keyin tirilүү hakikat. Şonun üçün urmatlı agay musulman bir tuğandar sizlerge bizlerge jaşoonun jolun görsetүү üçün jönököy ele emes, baktılуу jaşoonun jolun görsetүү üçün Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Teala jibirdi. Kanday ata oluş gerek? İmandu ata kanday oluş gerek? İmandu insan kanday oluş gerek? İmandu bala kanday oluş gerek? İmandu aga kanday oluş gerek? İmandu aksakal kanday oluş gerek? İmandu koşuna kanday oluş gerek? İmandu ene kanday oluş gerek? İmandu gelin kanday oluş gerek? İmandu padişa kanday oluş gerek? İmandu musafir kanday oluş gerek? İmandu saudagar kanday oluş gerek?
иманды дыйканчы кандай болуш керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардыгын көрсөтүп койду. Бизге үлгү, бүткүл адамзатка үлгү. Курсаң ток болсо дагы үлгү, ачка болсоң дагы үлгү, курсанчылыкта дагы үлгү, кайгыдагы үлгү, кечкурундагы түндө үлгү, күндүзү дагы үлгү, мамиледе дагы үлгү, ибадатта дагы үлгү, мүнөздө дагы үлгү, ахиретке даярданууда дагы үлгү. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында силер үчүн Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламда эң чырайлуу өрнөк бар, эң чырайлуу мисал бар, үлгү бар. Мухаммадты карап жашагыла, эй үммөтү, адашпайсыңар эч качан. Жаңылбайсыңар эч качан. Бактысыз болбойсуңар эч качан. Капа болбойсуңар эч качан. Дозоктук болбойсуңар эч качан. Кабырда азапталбайсың эч качан. Дүниеде кор болбойсуң эч качан. Ахиретте шерменде болбойсуң эч качан. Мухаммадты карап жаша. Саллаллаху алейхи ва саллям ошону карап түздө. Ошого карап окшош. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге биздерге үлгү экен да. Адам болуп жашайлы. Пайдалуу болуп жашайлы. Ынтымак болуп жашайлы. Бирибизге боорукер болуп жашайлы. Бирибизге райымдуу болуп жашайлы. Бири-бирибизге жардам берип жашайлы. Бири-бирибиздин кайгыбызды бөлүшүп жашайлы. Караңыз. Алланын өкүмүн мен аткарайын. Бул аткарабы аткарбайбы өзүнүн иши. Мен өзүм ахиретим үчүн кылам. Мен буга жакшылык кыламын. Будан жакшылык күтүү эмес. Жакшылык кылды эле ошон үчүн кылайын эмес. Алла субханаху ва таала буйрууда эле ошон үчүн жакшылык кылам. Аллага баш ийип мен жакшылык кыламын. Ва таавану алал бир ва тaqwa ва ла таавану алал исми вал удван. Силер бири-бириңерге жакшылыкта жардам бергиле. Күнөөдөн сактанганда жардам бергиле бири-бириңерге. Күнөөнү жоюуда, күнөөдөн сактанууда бири-бириңерге жардам бергиле ушуда. Күнөөнү кылбаганда жардам бергиле. Силер жардам бергиле. Жакшы иштерде жардам бергиле бири-бириңерге. Чогуу бейишке киргиле. Чогуу бейишке киргиле. Күнөө иштерде душмандыкта жардам бербегиле. Пайгамбарыбыз айтат: "Хайрун нас майянфаун нас." Адамдардын эң мыктысы, жакшысы адамдарга эң пайдалуусу. Менин колуман пайда жетсин, тилимен пайда жетсин, оюман пайда жетсин, денемен кызматыман пайда жетсин, менин дуамдан пайда жетсин. Мен пайдалуу болуп жашайын. Мен үйдө дагы пайдалуу болоюн, чөйрөдө дагы пайдалуу болоюн, коомчулукта пайдалуу болоюн, мечитте пайдалуу болоюн, базарда пайдалуу болоюн, сапарда пайдалуу болоюн, өкмөттө пайдалуу болоюн, жамандык жакшылыкта пайдалуу болоюн. Мен бирөөгө зыяндуу болбоюнчу. Мен бирөөгө зулумдук кылбайын, бирөөнүн акысын тартып албайын, бирөөнү кордобойн, бирөөнүн намызына кирип кетпейин, бирөөнүн абийирине кирип кетпейин, бирөөнүн үй бүлөсүнө кирип кетпейин мен. Мен тозокко кирбей эле коеюн. Мен пайдалуу болуп жашайын. Демек, ар бирибизде мойнубузда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын чакырыгы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам чакырыгы эмне? Ва ла тахасаду. Бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Ичи тардык кылбагыла. Бул байып кетти, мен мындай болуп кеттим. Бул байып кетти. Акчасы көбөйүп кетти. 2 дүкөн салып алды. Машинеси жакшы. Көрө албастык кылбагыла. Ичи тардык кылбагыла. Туган бир нерсени айтайын. Алла Таала бактылуулукту нерсе, буюм, дүнүйө, байлык, мансапка койгон эмес. Жыты дагы жок. Ага бир суктана турган нерсе эмес ал. Миллиардер болуп кетпейсизби? Ага суктана турган нерсе эмес ал. 2 завод эмес, 10 заводу болсо да суктана турган эмес ал. Шилекей куюлтура турган нерсе эмес.
Бардык дүйнөнүн байлыгы Аллахтын алдында чиркейдин канатын чалган эмес дейт пайгамбарыбыз. Лау канат дуnya индаллах ta'dilu janaha ba'uda. Эгерде Аллахтын алдында дүние чиркейдин канатын чалык барабар болгондо, ошончолук кадыры болгондо, Аллах субхана ва таала капырга бир уртам суу бермек эмес дейт. Бир уртам суу бермек эмес. Бирөө машаалла берешендүүлүк кылып атат, зекетин берип атат, садака берип атат, белек берип атат, бечаралардын курсагын тойгозуп атат, кийим кийгизип атат, кажетин бүтүрүп атат, элге керектүү нерсени салып берип атат, жол салып атат, суу чыгарып атат, көпүрө салып атат, эгип атат, бечараларга жардам берип атат. Бул суктана турган нерсе. Амалына суктана турган нерсе. Машаалла, кана менде да ушундай болсо, ушундай жакшы кылсам, ушундай жакшы иштерди кылсам дейсең, Аллах субхана ва таала ушуга шарият уруксат берет бизге. Ла хасада илля фи иснейн. Эки нерседен гана. Бирөө түнү күнү Куран окуйт, диндин кызматында, ошого суктанса болот экен. Бирөө түнү күнү Аллахтын жолунда малын сарптайт, ушуга суктанса болот экен. Ушуга кызганса болот экен. Ушуга үмүттенсек болот экен. Калган нерсе көрө албастык болбойт. Бүгүнкү күнү көрө албастык күчөйүп атат. Көрө албастык күчөйүп атат. Ошонун аркасынан эмне кылып атат? Бири-бирин заказ берип, жамандаттырып атат. Бири-бирине зыян кылып атат, бири-биринин мүлкүн өрттөттүрүп атат. Бири-бирин сыйкырлап, бири-бирин дуалап, бири-бирин кандай гана жамандык кылбайт. Бунун бардыгы жүрөккө мал мүлктүн мухаббаты, мал мүлк дүйнөнүн ишеними толуп калган, ошондуктан ошондой болот. Бир эле адам эмес, мамлекетти көрө албай атат. Бир мамлекет экинчи мамлекетти көрө албай атат. Өскөнүн, өнүккөнүн, амандыгын, тынчтыгын көрө албайт. Бу дүйнөдөгү эң биринчи күнөө көрө албастыктан башталган. Шайтан адам атабызды көрө албастык кылган. Ошол жерден башталган. Эмне үчүн буга даража бийик? Алла Таала бардык нерсени илимин берип койду. Масжуд лаху, периштелерди сажда кылгыла деп буйруп койду. Шайтан жүрөгүн көрө албастыктан башталган. Урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз айтты: "Ла тахасаду", бири-бириңерди көрө албастык кылбагыла. Көрө албастык ушундай жаман оору, дозокко алып бара турган оору. Көрө албастык адамдын жүрөгүн кыса турган оору. Нерв оорусун козгой турган оору. Хасат деп коет, кылган соопторду, тапкан соопторуңузду отко, отунду салып күйгүзгөндөй оору. Кылган жакшылыктар күйүп кетет экен. Көрө албастык устара менен чачты кырат го, соопту ушундай жаман кырат деген да. Демек, кылган намаздарыбыз текке кетип калат. Орозолорубуз, садакаларыбыз, жакшы иштерибиздин бардыгы текке кетип калат. Көрө албастыктан. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Силер көрө албастык кылбагыла бири-бириңерге." Көрө албастык деген эмне? Хасад. Ушудагы берилгенди көрүп атам да, ушу жок болсо экен, менде болбой мага кызыктырбайт. Ушуда болбосо экен дейт да. Ушуда болбосо экен дейт. Ошодо болгондун жок болгонун үмүт кылат. Менде болбойбу, ал мага кызыктырбайт. Ушуда эле болбосо эле болду. Мынаны көрө албастык дейт. Бул жаман оору. Шайтандын сыпаты. Дозокулардын сыпаты. Bundan кантип кутулабыз? Айтайлы. Алла субхана ва таала кимге канча рызкы берсе болду. Алланы бөлүп бергенине каршы чыкпаңыз. Алланы бөлүп бергени, сиз берген жоксуз, башка берген, Алланын бергени. Каршы чыкпаңыз. Дагы эле напсиңиз ушуга болбой эле, күйүп болбой эле өрттөнүп атса, анда айтып коюңуз. Ушуга берилген жакшылыктын бардыгы мен бергенмин деп коюңуз. Напсиңизди успокоить этиш үчүн да. Ушул даражага мен жеткиргенмин деп коюң да.
Ушунун баардык канча байлыгы барга ушуну мен бергенмин деп коюң. Ушу напсыңыз ушу тынчысын да. Напсыңыз тынч уктасын. Бирок бетине айтпаңыз, дагы уруш болот да. Ушунун баардыгын мен бергем, сен каяктан бергенсиң деп. Өзүңүзгө айтыңыз, өзүңүзгө. Туугандар, Алла разы болсун. Ынтымактуу жашаганга эмне жетсин? Бирок айтып атам, ошо шайтан бизди каерден урат? Ынтымакка каерден балта чабат? Биринчи киргени чоң балтасы менен кирген. Көр албастык жолу менен кирип чабат да. Азыр кандай болуп калды? Азыр бир айыл экинчи айыл эмес, бир туганды көрө албай калды. Макул болуп койгула. Бир туган эже сиңдилер бири-бирин көрө албай калды. Бир атанын балдары, бир чоң атанын балдары, бир бөлөлөр бири-бирин көрө албай калды. Кошунаны көрө албай калды, туугандар. Ачык сүйлөшпөйлүбү? Bir uru ikinci urunu, bir bay ikinci baydı, bir bi ikinci biydi. Peygamberimiz aytdı bu. Allahu akbar. Bu zar, bu uul. Adamды öldüre turgan. Kanday ayt bereyim mi? Al Bişkekte az men göralbastı kılan kişi Bişkekte жүрөт да. Faizada tamak jеп атат. Же болбосо футбол ойноп атат. Көрө албастыктын зыяны көрө албаган кишиге тиет, ага тийбейт, билип коюң. Ал ойной берет, жыргап жүрө берет, торт, ар жерде. Эмне кыйналып атасың да сен берде. Ал көлдө жүрөт, сен кыйналып. Ал Москвада жүрөт, сен кыйналып атасың берде. Зыяны кимге экен? Хасид. Көрө албаган кишиге махсуд лаху деп коебуз. Кимге көрө албастык, ал иши дагы жок сен менен, эмне болуп атасың? Кара, сен менен иши жок, а сен берде күйүп атасың. Кыйналып атасың, өлөйүн деп атасың. Канча кыжалак, канча ибадаттан артта калдың. Ар кимге ушактап атасың аны. Анау жаман, бул жаман. Ушактап өтүп кеттиң да жалак өтүп алдың. Эмне үчүн? Көрө албастыктан башталды. Эми учурашып калганда кандай кылабыз? Тилибиз менен кандай жакшы дейт, жүрөк эмне дейт? Өлгүр дейт да. Мунаны мунафык деп коет. Ушуну мунафык деп коет. Тил менен кандай ден соолук кошуна жакшыбы? Ой, тууган кандай? Жүрөкчү. Мунаны мунафык эки жүздүү деп коет. Эки жүздүү болбойлу. Эки жүздүү болбойлу. Тилибиз менен алдап, жүрөгүбүздө душмандык кылып, сактап, андай кылбайлы. Ислам дини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ички дүйнөнүн арулугуна жиберилген эле. Жүрөктү тазалайлы көрө албастыктан, жек көрүүдөн, текеберликтен жүрөктү тазалайлы. Жаман күмөнсүрөгөндөн, өч алуу дегенден жүрөктү тазалайлы. Сараңдыктан, эки жүздүүлүктөн, кыянатчылыктан, чыккынчылыктан, чакынчылыктан бири-бирин уруштуруп кое турган жүрөк тазалайлы. Сараңдыктан тазалайлы, коркоктуктан тазалайлы. Бардык шектен, мунафыктыктан, ширктен, куфурдан, текеберден, жаман каалоодон жүрөктөрдү тазалайлы. Бүгүн биз жүрөк тазалаганга мүмкүнчүлүк бар. Өлгөнгө чейин бар. Өлгөнгө чейин тазалап калсак өтө жакшы. Таза жүрөк менен бейишке кирип кетебиз. Тазаланбай калса тиякта Алла бейишке киргизбейт тазаламайынча. Ал жакта тазаланган суу менен эмес, ал жакта от менен тазаланат. От менен тазаланат. От бүгүнкү күндө темирлерди тазалап атат. Зеррелерге барсаңыз алтынды тазалайт от. Темирлерди тазалайт бу дүйнөдө. О дүйнөдө жүрөктөрдү от тазалайт. Бу дүйнөдө алхамдулилlah ошо тазалай турган от менен тазалай турган жүрөктөрдү көз жаш менен тазалап койсок болот эле. Göz yaş menен тазалап койсок, bir эле тамчы жетет. Ага bir чакасуу кереги жок. Айна-пайнанын кереги жок ага. Бүгүнкү күндө баргандан ар нерселердин кереги жок. Bir эле көз жаш керек. Ya Allah men tooба кылдым деген. Ya Allah men tooба кылдым деген көз жаш керек. Бул көз жаш жүрөктү да тазалайт, дозокту да өчүрөт. Дозокту океан өчүрө албайт, билип коюң. Мына биздин ысык көл өчүрө албайт дозокту. Пожарный эмне болуп калды? Пожарный эмне болуп калды?
Кыямат кайым болгондо мынал океан күйөт. Индия океаны күйөт, элестетип көрүң. Атлантический океан күйөт, Тихий океан дегени күйөт. Ледовитый тиягы дагы бул жагы бардыгы күйөт. Куранда Алла Таала айтып койгон. Алла айтып койгон. Уидал бихару суджират. Көрөсүң ошондо деңиздердин күйгөндө дейт. Суу кантип күйөт? От менен бири-бирине каршы го. Алла айтат, күйгөндө көрөсүң дейт. Күйгөндө көрөсүң дейт. Уидал жибалу суйрат. Мына бийик тоолорун көрөсүң, калкып калат булуттай болуп дейт. Асмандагы уидал шамсу кубират. Мына күн нурсуз болуп калат экен, ушунча нуру менен кара. Уидал нужумун кадарат. Канча чоң жылдыздар бар, күндөн миллион эсе чоңдар бар. Талкананып түшөт дейт. Кыяматта Алла Таала ушундай эсе көрсөтүп берип атат мына ааламда. Силер күндү жараткан жоксуңар. Силер асманды жараткан жоксуңар. Силер жаралганда мурда деле бар эле бул. Биз ушул жерде отурганда 100 жыл мурда жок эле, күн бар беле жок беле? Кыргызстан бар беле жок беле? Күндү мен башкарып атамбы? Мен жараттымбы? Халакас самавати вал ард. Аллаху аллази халакас самавати вал ард. Бил хак. Алла жаратты асманды, асмандагыларды караңыз. Жерди жаратты, акыйкаттуулук менен. Силерди кайрадан жаратып коюш эмне кыйын Алла Таала. Ой инсан, сен жок элең. Бүгүн бар кылдык. Бир убакта келет, сени жок кылып кайра бар кылуу Аллага эмне кыйын. Мына 100 жыл мурда ушу мечитте отурганыбыздын баарыбыз жок белек? Же бар белек? Так, мына көздөр каяктан келди? Бу кулактар каяктан келди? Бул өпкө каяктан келди? Бу тиштер каяктан келди? Бу сүйлөп аткан тил каяктан келди? Бу кол, манча, тырмактар каяктан келди бу? Жок элек го баарыбыз. Жоктон бар кылуучу Алла. Барды жок кылып кайра бар кылып коюп ага эмне кыйын? Эч кандай кыйын эмес. Демек ахиретке ишенейли. Өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенейли. Алланын алдында эсеп китеп берүүгө ишенейли. Бейиш бар, дозок бар. Бунсуз иманыбыз бекем болбойт. Жүрөгүбүз тазаланбайт. Негизи бүгүн туугандар жүрөгүбүздү бири-бирибизге тазалап коелу. Бири-бирибиз менен болгон мамилени тазалап коелу. Туугандар менен болгон мамилени жүрөктү таза кылайлы. Жүрөк тазалап алайлы бүгүн. Тазалап алайлы туугандар. Кеч болуп калат. Тазалап алайлы. Бирөөнү кек сактабаңыз. Бирөөнү жек көрбөңүз. Бирөөгө жамандык каалабаңыз. Жүрөк таза кармап коюң. Сизге пайда. Сизге пайда. Эртең кыямат күнү келет. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Ошо күнү кыямат күнү. Сиздин мына мал мүлкүңүз бар го, машинеңиз бар, алтыныңыз бар, үйүңүз бар, күмүшүңүз бар, акчаңыз бар, долларыңыз бар, кийимиңиз бар, атыңыз бар, сарайыңыз бар. Бирөө да пайда бербейт. Балдарыңыз бар, неберелериңиз бар, чеберелериңиз бар, кыздарыңыз бар, бирөө да пайда бербейт. Не пайда берет десе, ким таза жүрөк алып келсе, ошо пайда берет дейт. Илля ман аталла би қалбин салим. Ким таза жүрөк алып келсе, ошо пайда берет дейт. Йом ал күн ла янфа, пайда бербейт. Малу вала банун. Балаңдагы, мал мүлкүңдагы пайда бербейт сага. Эч ким пайда бербейт. Жумушуң, кызматың, кийингениң, эчтеке сага пайда бербейт. Пайда бере турган бир таза жүрөк ким алып келсе. Илля ман аталла би қалбин салим. Би қалбин салим. Таза жүрөк алып келди. Эмнеден таза? Текеберликтен таза жүрөк алып келди. Азамат жүрөгүн тазалап келди. Азамат көрө албастыктан таза жүрөк алып келди. Азамат бирөөгө дагы көрө албастыгы жок жүрөгүндө. Бирөөгө дагы текеберлик жок жүрөгүндө. Хекыт бирөөгө дагы жамандык каалоо жок жүрөгүндө. Бирөөндө дагы өч алам, кек алам деп жүрөгүндө жаман сактаган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып калды. Азыр могу мечиттен бир киши кирет. Сол колунда бут кийими болот. Карап тургула. Дарат алып сакалынан суу тамчылап аткан болот. Ошо бейиштик киши деди. Сахабалар отурат эле. Пайгамбарыбыз айтып бүтөр замат эле эшиктен бирөө кирип келди. Пайгамбарыбыз айткандай. Сол колунда бут кийими, сакалынан суу тамчылап, барды карап, бейиштик деп койду. Ал өзү уккан жок да. Мыналардын бардыгы укту.
Эртеси күнү ушундай отуруш, жыйналыш эле, чогулуш эле болуп атат эле. Дагы айтты, азыр бир киши келет. Бейиштик киши көрүп алгыла, бейиштик киши. Баягы эле киши кирип келди дагы. Үчүнчү күнү дагы пайгамбарыбыз айтты, азыр бир киши келет. Сол колунда тапочкасы бар, бут кийими бар. Сакалынан суу тамчылап аткан болот, көрүп алгыла жакшылап бейиштик болот. Караса, баягы эле киши дагы эле. Сахабалардын бирөөсү айтып калды. Өзүнүн ичине ой келип калды. 3 күн катар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну бейиштик деп көбөлүп берди. Бунун бир өзгөчө амалы бар го, мен ошону бир билишим керек деп. Бар чыккандан кийин аны айтты. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Мен кичине үйдөгүлөр менен аз-маз келишпей калдым эле. Мүмкүн болсо сиз менен чогуу жүрсөм болобу? Сиздин үйүңүзгө барып конок болсом болобу? Макул, болот. Мен кетти. Үйүндө карайт, кандай намаз окуйт, не бала кылат, качан турат, не деген дуаны кылат, эмне деген зикирлерди кылат деп. Караса эч нерседе өзгөчөлүгү жок. Даже тахажжудда турбайт экен ал. Таң атышакта карап отурат да. Качан турат депчи. Ушунчалык бар экен, баягы жатканда эми белиң талыйт да. Анан кийин алмаштырасың да, оң жакка жатасың, оң каптал менен, анан сол каптал менен жатасың. Ошол учурда Аллаху акбар деп коет экен да. Бул жака уктап күчтүм да, субханалла деп коет экен, болду. 3 күн караса эчтеке жок. Анан айтат. Мен сизге ачык эле айтайын дейт. Үйдөгүлөр менен андай-мындай деле болгон жок болчумун, жана шылтоо эле кылып айттым эле, сиздин амалыңызды бир көрөйүн. Пайгамбар сизге 3 күн катар ушундай бейиштик деген десе. Ушу көргөнүң ошол эле менде дейт. Менде эчтеке деле жок. Анан макул болуптур деп кетип атканда ана чакырат. Токто дейт. Мүмкүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул амалдын себебинен айтышы мүмкүн дейт. Менде бир амал бар. Ал кайсы амал? Менде жүрөгүмдө бир адамга дагы жамандык каалоо жок дейт да. Бир адамга дагы жамандык каалоо жок дейт. Аллаху акбар, бая сахаба айтат, ушул дейт, точно ушул дейт. Ушуга биз жетпей атпайбызбы дейт. Ушул дейт. Демек тугандар, мынандай касиеттүү амал биз бүгүн машаалла бардыкта кылып атабыз. Бирок жүрөгүбүздө баягындай нерселерди көтөрүп жүрөбүз да, тойго барып, ташка башка барып, жүрөк өлгөн да. Кыяматтын 72 белгиси бар, кичинекей белгилери. Ибн Жарир рахимахулла алып келген. Не дейт? Ошо белгиден бирөөсүн айтып коеюн. Эрте кыяматка жакын адамдар жаныбарлардын терисинен кийимдерди кийет, шубаларды кийет, курткаларды кийет, укмуштарды кийет. Жүрөктөрү ушундай сасык, өлүп калган иттен да сасык деген да. Кийингендери кандай? Жүргөндөрү кандай? Атыр французский биягы. Кийингендери, охо, мындай кир көрүнбөйт, мындай жыт чыкпайт. Укмуш таза. Бардыгы чачы бул жакта эми коюп койгон да чачты. Галстукты эми коюп койгон, машина кол, бардыгы чыкыйган. Жүрөгү өлүп калган иттен дагы сасык бул бузулган кеткен бузулган. Мына ошол кыяматка жакындын бир белгисин деп атат. Саат канча болду мен саатым өкөнөй? 35. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, дагы бир хадис. Анас разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга 10 жыл кызмат кылган. Пайгамбарыбыз бир дагы эмне үчүн кылдың деп урушкан эмес. Уул чагым Анас деп эркелетет эле. Бир күндөрү бири пайгамбарыбыз айтып калды. Анас айтып калды: "Я бунайя, эй уул чагым Анас" dedi. "Ин qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishli ahad faf'al." Yani fashtahid. Ey уул чагым Анас, эгерде сен күчүң жетсе, таңдан кечке чейин, кечтен таң атканга чейин ушундай 24 саат жашоону өткөрүп, жүрөгүңдө бир дагы адамга жамандык каалоо жок. Ушуга сен мээлет кылып ушуну алгын деди. Ушундай сыпатка жеткин, ушундай касиетке жеткин. Жүрөгүңдө бир дагы адамга жамандык каалоо болбогон. Бул не экен? Я бунайя, эй Анас уул чагым, далика мин суннати. Бул менин сүннөтүм деди пайгамбарыбыз. Жүрөктө бир дагы адамга жамандык каалабаган менин сүннөтүм деди. Фаман ахабба суннати фақат ахаббани. Ким менин сүннөтүмдү жакшы көрсө, ал мени жакшы көрүптүр деди. Маниси ман амила биха. Ким ошол сүннөткө амал кылса, жүрөк кайсы сүннөт эле? Жүрөктү таза кармоо.
bir adamga da жамандык каалабай жүрөктү таза кармаган сүннөткө ким амал кылса, мени жакшы көрүптүр. Ман ахаббани кана ма'ия фил жанна. Ким мени жакшы көрсө, ал мен менен бейишке бирге болот деди да. Тугандар, пайгамбарыбыз менен бейиште бирге болгонго даярбызбы иншалла? Аны үчүн пайгамбарыбызды жакшы көрөйлү. Пайгамбарыбызды жакшы көргөндө сүннөттөрдүн баарын жакшы көрөйлү. Өзгөчө жүрөктү бирөөлөргө жамандык каалоодон таза кармаган ушул сүннөттү жакшы көрөйлү, амал кылайлы. Иншалла, Алла субхана ва таала менен мамилебиз. Ар бирибиздин жаныбыз Алла менен байланышкан. Билип коюңуз. Ар бирибиздин амалыбыз да Алла менен байланышкан. Андыктан биз өзүбүз оңолгонго аракет кылайлы. Мен жүрөгүмдү оңдойм, мүнөзүмдү оңдойм, сүйлөгөнүмдү оңдойм, көз карашымды оңдойм, ишенимимди оңдойм, жүрүш турушумду оңдойм, ибадатымды оңдойм. Мен дуамды оңдоймчу, мен түнүмдү оңдойм, мен күндүзүмдү оңдойм, сүйлөгөн сөзүмдү оңдойм, уккан сөздөрүмдү оңдойм, мен жашоомду оңдоймчу. Ислам дини өзгөртүү үчүн келген эле, оңдоо үчүн келген эле, куруу үчүн келген эле. Келиңиздер тугандар, баарыбыз иншалла Алланын кулубуз. Баарыбыз жараткан Аллага кайтуучубуз. Баарыбыз Алла Тааланы жакындан таанып, жакшы көрүп, Алланы берген Куранын бекем кармап, пайгамбары Мухаммад алейхиссаламдын аркасынан ээрчейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай жуунса ошондой жуунайлы, кандай тамак жесе ошондой жейли, кандай кийинсе ошондой кийинейли, кандай мамиле кылса ошондой мамиле кылайлы. Пайгамбарыбыз кандай шүгүр кылса ошондой шүгүр кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге кандай жашоонун жолун көрсөтсө, ошого карманайлы. Иншалла бакыт бизде, бир сому жок Алла бактылуу кылат. Аз жашасак да Алла бактылуу кылат. Балалуу болбосок да Алла бактылуу кылат. Оорусак да Алла бактылуу кылат. Бай болбосок да Алла бактылуу кылат. Кул болсок да Алла бактылуу кылат. Кулдарды Алла бактылуу кылган. Аз жашагандарды бактылуу кылган. Балалуу болбогондорду бактылуу кылган. Кембагалдарды Алла бактылуу кылган. Куниктерди бактылуу кылган. Путу колу жокторду бактылуу кылган. Көзү көрлөрдү бактылуу кылган. Дүрөйлөрдү бактылуу кылган. Туган, Алланы сүйүп жашайлы, пайгамбарыбызды сүйүп жашайлы. Бири-бирибизди сүйүп жашайлы. Бири-бирибизге жакшылык каалап жашайлы. Бири-бирибизге жакшылык каалап жашайлы. Пайдалуу болуп жашайлы. Ойлонуп жашайлы. Менен зыян жетпесин. Мен бирөөнү ушактап койбоюнчу. Мен бирөөгө жала жаппай эле кой. Ушунчалык эле мага шайтан дей берсе айтайын, Аллага таштап койболу. Алла билет, бирок мен ушактабайм. Бирөө мага зулумдук кылса кылсын, бирок мен зулумдук кылбайм. Бирөө кыянат кылса кылсын, мен кыянат кылбайм. Бирөө жамандык кылса мага, жамандык кылбайм мага. Аллага таштайм. Пайгамбар айтты: "Ла тахун ман ханак." Ким сизге кыянат кылса, ага кыянат кылбаңыз деди кара. Сабыр кылып кое бериңиз. Сабырдуулуктун сабабын аласыз. Адамгерчиликтин даражасы көтөрүлөт сизде. Алланын алдында даражаңыз бийик болот. Сабыр кылып кое бериңиз. Сабыр кылып кое бериңиз. Жаңжалдашпаңыз, урушпаңыз, талашпаңыз, жакалашпаңыз. Алла үчүн таштап коюңуз. Бизден жакшылык эле боло берсин. Иншалла, Кудай кааласа жакшылыктарды жарала берет, жакшылыктарды тириле берет, жакшылыкта жарышайлы, жакшылыктарды талашайлы. Жараткан Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Жума намазга кандай келип атабыз, урматтуу туугандар? Мечитке ошондой келейли. 5 убакыт намаз ошондой келейли. Баарыбыз иншалла бири-бирибизге кичпейли болойлу. Мына жерде азыр уктук, бул айыл көп улуттуу, машалла, ар улуттуу. Алхамдулилlah, ислам динибиз улутка бөлүп, урууга бөлгөн дин эмес. Аны жакшы түшүнөсүздөр, мен башынан айттым, кайра кайталабайын. Баарыбыз алхамдулилlah Алланын алдында тегиз бирбиз. Ошон үчүн алхамдулилlah бири-бирибизди урматтап, бири-бирибизди сыйлап жашайлы. Ансыз деле кыргыз эл байыртан, мейман дос, кичпей эл. Алхамдулилlah мусулман калк болгондон кийин биз баарыбыз алхамдулилlah улутка бөлбөй, урууларга бөлүнбөй, мен урууңду билип кой, ата тегиңди билип кой, улутуңду билип кой. Билип кой, ал эчтеке эмес, тилиңди бил, маданиятыңды бил буга. Бирок башка бирөөнү басмырлаш үчүн эмес да. Басмырланы кемсинтиш үчүн эмес, башкаларга зулумдук кылыш үчүн эмес бул. Алланын алдында сыймыктана турган, Алланын алдында угуп коюңуз. Алланын алдында адам баласы улуту менен бааланбайт. Урусу менен бааланбайт. Билип алыңыз менен. Кудай кайталайм. Алланын алдында адам баласы улуту менен бааланбайт. Урусу менен бааланбайт. Акчасы менен бааланбайт. Байлыгы, бийлиги менен бааланбайт.
Allah'ın aldığında sıfatı menen bağlanat. Sululuğu menen daha bağlanbaydı. Allah'ın aldığında sıfat menen bağlanat. Takvalık menen bağlanat. İçki dünyanın tazalığı menen bağlanat. Adam gerçiliği menen bağlanat. Andıktan gelinizler inşallah şu adam gerçek sıfatları bizde jayıltaylı, İslam'ın bağlılıklarını bir-birimiz menen almaşaylı. Bizim bir-birimizge elhamdülillah şuradan jardan bereyli. Beş ok namazga da bekem olaylı. Zikirlerge, dualara, Kur'andarga, adaldan jeyli toğandar, aramga basbaylı, tarazadan kolubuz aldabasın. Bizim tilimiz biröge жалған сүйлөбөсүn. Bizden kolubuz jamandıkka barыбasın. Birimiz elhamdülillah kolubuzdan payda jetsin barыбызга. Bizge inşallah az ele jaşayız ansız dele. Көп jaşabayız bilesizler de. 80'ge çıkan kişide sorasanız, göz irmemdeyle jaşap ötken. Geçeli jaş uşunday çıraylı bolчу bugünden 80 yılın içinde qarıp kalgan, bürüşüp kalgan. Bu dünya uşun. Ya, qanday olup kaldı kiçineyle vaqtın içindele. Ya. Uşun için inşallah köp dele jaşabayız. Uşun için inşallah bir tatıktуу jaşaylı, birizge boruker arayında olup jaşaylı. Hareket kılsa inşallah. Жаратканым inşallah ошо коомдо, ошо элде өзгөчө ушул айылда Аллах берекесин берсин. Улут уру арасында Алла Таала ынтымак берсин. Баарыбыздын жүрөгүбүздү Алла Таала акыйкат менен толтурсун. Баарыбыздын жүрөгүбүздүн бардык күнөөлөрдөн Алла Таала жүрөгүбүздү тазаласын. Жүзүбүздү жарык кылып, Алла Таала пайгамбарыбызга толук эрчиген, жакшы көргөн, аркасынан жүргөн пайгамбар сүннөтүн ааламга жайылтып тирилгендерден кылсын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Assalamu alaikum.